Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Allah Teala'ga maqtovlar, süyüklü Peygamberimizge salatu salamlar olsun. Hurmattуу Самидин Кареке, hurmattуу дамлам, убактылуу республикалык штабтын төрагасы Карекебиз мына ушул сиздердин татынакай бир шартта ушундай бир ибадатты аткарууда мына ушул кишилердин салымы абдан чоң. Ушул убактылуу республикалык штабтын жетекчисине, анын мүчөлөрүнө, анын жамаатына, муфтият кызматкерлерине, иншалла мекенибиздеги жетекчилерибизге, эли журтубузга иншалла биз ишенип турабыз. Сиздер улуу ибадат болгон ибадатты аткарып жаткан мезгилде иншалла дуа кылып атасыздар. Бирок ошентсе дагы иншалла өзгөчө ушул карекелерибизге көп дуа кылыңыздар. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мындай бир чоң бир реформа дейбизби, мына ажылык министрлигинде да чоң реформалар болуп атат. Ошонун жанында көптөгөн шарттар, талаптар коюлуп атат бизге. Ошол талаптарды 24 саат эмес 48 саат ушул төрага Карекебиз башында туруп уктабастан мына бүгүн дагы биз күбөбүз. Мына биз жаңы эле келдик. Мына түнү менен уктабастан Кыргызстандан жөнөтүлгөн дары-дармектерди чыгарууда түнү менен аракет кылып болбой калды эле. Ошол Мекке шаарындагы аптекалардан түнү менен алып келип атат. Эми баягы бөтөн эл, бөтөн жерге келгенде бул климат өзгөрөт экен таксырларым. Ушул климатта өтө этият болгула, муздак суу ичпегиле, мондай кондиционерлердин жанында көбүрөөк отурбагыла. Биздин табигат бөлөк, бул жердин табигаты бөлөк таксырлар. Ошон үчүн кичине ден соолукту сактайлы, ден соолукту сакташ дагы бул фарыз. Эми урматтуу болочок биздин ажекелер, урматтуу ажы башчылар, урматтуу устаздар, Алла Таалам ыраазы болсун. Ушул 7 миллион калктын ичинен Кудай Таалам 2024 жылы улуу ибадатыбыз болгон ажылык ибадатын аткарууда Кудай Таалам сиз менен сиздерди тандап, ыйык болгон ушул мекендерге мына чакырды. Сиздер дагы лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп ихрамды кийип, сыймыктанып, берекелүү болгон Мекке шаарына келип, мына Кудайым буйруса ибадаттарды аткарып, азыр сүйүнүп турасыздар. Саналуу күндөрдөн кийин негизги ажылыктын фарз ибадаттары болгон мына Арафат тоосуна, Муздалифа өрөөнүнө, Мина өрөөнүнө Кудай буйруса бет аласыздар. Кудай Таалам бул аткара турган улуу сооптуу болгон, жоопкерчиликтүү болгон улуу ибадатты сиздерге Кудай Таалам жеңил кылсын иншалла. Дуа ибадаттарыңыздарды кабыл кылсын. Жогоруда айткандай, урматтуу болочок ажекелерибиз, аталар, негизинен динибизде Кудай Таала тарабынан ыйык деп аталган жерлерибиз бар, тоолорубуз бар. Кудайым өзү ошол жерлерди, мекендерди ыйык деп Куранда баса белгилеген. Ыйык тоолорду ыйык деп баса белгилеген. Мына ошол ыйык мекендерде сиздер азыр кадам таштап, ушул топурактарды басып отурасыздар. Бул Бибакката мубарака деп, бул Бакка шаары, бул Бакка деп аталган да, Мекке шаары Куранда бир мубарак болгондугун, касиеттүү болгондугун, ыйык болгондугун Кудай Таалам Мекке шаарын Куранда тафсил кылып атат да, Куранда зикир кылып атат, Куранда айтып атат. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү ушундай 21 кылымда өнүккөн, технологиялык жаатында да өнүккөн заманда жашап атабыз да, балким бир мамлекеттерди биз үлгү катарында көрүшүбүз мүмкүн. Экономика жагынан, же болбосо социалдык жагынан, имарат жагынан, башка жагынан өнүгүп кетти деп атышыбыз мүмкүн. Бирок бир туугандар, Куранда Мекке шаары ыйык деп аталган. Мекке шаары шаарды Кудай Таалам ыйык деп атаганда, ыйык Куран түшкөн, сүйүктүү пайгамбарыбыз төрөлүп өскөн, канчалаган пайгамбарлар, канчалаган сахабалар басып өткөн жерде мына сиздер кадам таштап отурасыздар. Бул жашообуздагы эң бактылуу күндөр, эң мындай бир намай амал деп коет. Муну оң жакта керамен, сол жакта катибин периштелери бар. Бүгүн сиздер ар бир аткарган иштериңиздер мудааф көбөйтүлүп берилет. Ар бир амалыңыздарга көбөйтүлүп жазылат. Ошондой бир бактылуу күндөрдө иншалла жашап турасыздар. Алла Таалам кут кылсын, берекелүү болсун.
Андан кийин урматтуу ажекелер, убактыңыздарды көп албайлы. Ошо сиздерден өтүнүп бир суранып кете турган маселебиз сөйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ни'матани магбурун фихима касиру минан нас ас-сиххату вал фараг. Адам баласына берилген эки не'мат бар дейт бир тугандар. Адам баласы анчалык көңүл бурбайт экен да, мындай өткөрүп жиберет экен. Өткөргөндөн кийин өкүнөт, ал кеч болуп калат дейт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Ошол адам баласына берилген улуу не'маттар, эки не'маттын биринчиси бул ден соолук бир тугандар. Ден соолук. Ден соолукту сактоо, ден соолукка кам көрүү динибизде бул фарыз, буйрулганбыз. Ошон үчүн ден соолукту арам нерселерден, ден соолукту буза турган нерселерден оолак болушубуз керек. Ден соолукту чыңоодо аракет кылышыбыз керек. Жашоодо спорт менен машыгышыбыз керек. Жемек ичмегибизге көңүл бурушубуз керек. Жемек ичмекте көп жеп койсоңуз исрап болот бир жагынан. Экинчи жагынан мына ден соолугуңузга. Бүгүн биздин могу мамлекетибиздечи адамдар көп жеп койгондон ооруп атат да бир тугандар. Көп жеп койгондон ооруп атат. Ошон үчүн ден соолукту сактоо дагы бул өзүнчө бир фазилат. Экинчиси бул убакыт, мөөнөт, өмүр бир тугандар. Өмүр дагы өтө баалуу нерсе. Өмүр дагы бизге аманат катарында берилген нерсе. Мына жашообуздагы өмүрүбүздөгү эң бактылуу күндөрдү мына жашап жатабыз. Сиздерден бир өтүнүп суранарыбыз, бул күндөр көз ачып жумганча өтүп кете турган күндөр. 25 күн тез эле өтүп кетет бир туган. Тез эле өтүп кетет. Ошон үчүн ушул жерде ар бир убактыбызды, ар бир ирмемди, көз ирмемди бир баалай билели. Себеби өмүрдө бир жолу келе турган, сизди бейишке жетелеп алып чыга турган, сиздин соогуңузду көбөйтө турган, жаратканга жакын бола турган мезгил убакыт мына ушул ажылык маусым болот иншалла. Ошон үчүн бир бош-бош сөздөр менен, же болбосо бир көчө менен, көчө таптап, же бир магазин таптап, же башка жактарды өткөрүп албайлы, балким иншалла ибадатта бекем бололу бир тугандарым. Башка жерлерде буйрулган эмес, мына таваф ибадаты бар го бир тугандар. Таваф ибадаты мына бир гана Каабатуллада буйрулган. Таваф ибадатынын өзүнүн фазилаты бар. Мына кысса деп коебуз, мына хикаяларда келет бир тугандар. Бул тавафтын өзгөчө маани маңызы, анын ажыр сообу өзгөчө. Мына Султан Сулайман деген Усманияда ушундай бир 45 жыл аттан түшкөн эмес экен, Кудайдын жолуна кызмат кылган бир инсан болгон. Ошол адамдар дагы ыйык Меккеге келип ушул жерде ажылык ибадаттарын аткарган. Bir кезде ошол Султан Сулайман өзүнүн жан жөкөллөрү менен, вазирлери менен ыйык жерге келип, муну азыркы саат турат го саат. Ошол сааттын ордунда бир мындай тоо, ошол жерде резиденциясы болгон экен. Усманиянын резиденциясы ошол жерде болгон. Ошол жерге келип жайгашкандан кийин ашпозчулар айтат, эми биз сапардан келдик, кичине базарга чыгып, азык-түлүк алып келиш керек. Деп анан сакчы деп коебуз, мына ол резиденциянын астында турган аскар, сакчы деп коебуз. Жоокерди чакырат дагы, ошол ашкананын ээси айтат, список берет. Монча килограмм эт алып келесиң, бадыраң алып келесиң, иши кылып жазып берет колуна. Жазып берет да, илгери билесиздер, мындай жанагы камыштан жасалган аркасына мындай салып алып жүргөн. Мешок сымалчы, ошонго таштап көтөрүп келип жүргөн да. Жанагы сакчы базарга барып, ошол ашпозчу айткан бардык тизмедеги нерселердин бардыгын алат дагы, баштыгына салып, жолдо келатканда мына сиздерге окшоп, ар бир ажы мекенинен келгенде миқаттан ихрам менен келесиздер, туурабы? Келип умра кыласыздар. Бардык ажылар асман тиреген дейт. Асман тиреген кандай? Лаббайк Аллахумма лаббайк, лаббайк ла шарика лака лаббайк, иннал хамда ван ни'мата лака вал мулк ла шарика лак деп сиздерге окшоп ар бир бурчтан, дүйнөнүн 4 бурчунан келген ажылар асман тиреген үн менен келатканын жанагы сакчы аскар көрөт дагы, жошуп кетет мындай. Өзүнөн кетет, баягы асман тиреген үн менен келатса, ошолорго кошулуп, Каабатуллага кирип кетет, таваф ибадатына кирип кетет. Таваф ибадатына барып, тавафты аткарып, анан эстеп калат. Азык-түлүк алып келди деп айткан эстеп калат дагы, тавафты бүтүрүп эле резиденцияга келип, жана ашпозчуга продуктаны берет дагы, анан өзүнүн баягы кызматына киришет. Ашпозчу акырын продуктаны алат, этти кесет, майды куят казанга. Кызгандан кийин жанагы этти салат. Салса жанагы кызарган эт эч бышпай коет да, таксылар. Бышпай коет.
Бұл өзінше бір керемет mucize, пайғамбарларға таандык mucize, керемет. Бұл ашханадағы болып жатқан оқияны ашпосу сөзсіз хандың вазиріне маалымат беріп тұрған. Адан яға чейін бүт маалыматтар тизмектеліп беріп тұрған. Ошол ашханадағы болып жатқан оқияны хабар берет. Вазир бараттағы султанға хабар берет. Анан султандағы айтат, эмне болду экен, мен изилдеп такта кыла дейт. Анан келип тактап отуруп, акыры жанагы сакчыга берген, сакчыдан сурайт, эмне болду, эмне каерден алдың эле деп сураганда, ал төкпөй чачпай болгон окуяны айтып берет. Болгон окуянын ичинде жанагы ажыларга кошулуп Каабатулланы таваф кылганын да айтып бергенде, Султан Сулайман айткан экен да, бул бизге бир ибрат болду дейт. Аллах субханаху ва таала бизге ибрат катарында бул окуяны бизге көрсөтүп атат. Караңыздарчы дейт. Ошол эт дейт, Каабатулланы 7 жолу айланып койду дейт. Кызарган майга салсаң дагы күйбөйт дейт. Биз ушул нерседен билишибиз керек. Аллах субханаху ва таала биздин денебизди тозок отуна эч качан күйдүрбөйт дейт. Иншаллах. Allahu Akbar, walillahil hamd.